Саламатсыздар, урматтуу биздин кардарлар. Менин атым Бакырдинов Уларбек Бейшенбекович, Адекс курулуш компаниясынын башкы директору. Биз азыр Бишкек шаарындабыз. Биздин артыбызда болсо биз куруп жаткан СИП панелден курулуш жүрүп жатат. Бул демейдегидей биз салып жаткандагыдай үй эмес, бул швейный цех. Баарыбызга маалым болгондой, Кыргызстанда азыркы учурда швейный, мындайча айтканда, отрасль секторубуз аябай катуу өнүгүп жаткан учуру, швейный цехтер болсо чоңоюп, өркүндөп жатышат. Себеби дегенде биз Россияга жана башка мамлекеттерге кийимдерди сапаттуу деңгээлде, мындайча айтканда, тигип жеткизе баштадык да. Анан ошол учурда швейный цех иштеткен адамдарда биринчи эле суроо, бул биринчи эле көйгөй бул неме болуп жатат да. Швейный цехтин условиясы. Швейный цех кышкысын жылуу болуш керек болуп атат, жайкысын салкын болуш керек болуп атат. Ошондой эле иштеп жаткан адамдарга жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлүш керек болуп атат. Эгерде жакшы мүмкүнчүлүк болбосо, баарыңыздар билгендей, швейный цехте текучка көп болуп, мындайча айтканда, иштеген профессионал тигүүчү ишкерлер болсо, башка жакшы швейный цехтерге өтүп кетип жатышат. Ошол себептен, ошол нерсенин баарын эске алып туруп, биздин кардарыбыз бизге кайрылган. Биз болсо азыркы учурда Байкеге ушундай болгон швейный цехти салып берип жатабыз. Азыр биз менен видеону толук көргөн болсоңуздар, биз сиздерге ичин көрсөтүп, түшүндүрүп беребиз. Бул жерде биринчи эшикти чакан кабинет бар. Бул администрациянын милдетин аткарып кетет. Андан тышкары могул жерге кирсек, аябай чоңураак болгон дагы бир бөлмөсү бар. Бул жерге болсо атайын ошол тигүүчү цехке пландалган станоктор жана башка нерселер тургузулат. Андан кийинкиси болсо негизги могул жерде да чоң, эң чоң болгон бөлмөсү бар. Бул жерге дагы заманын талабына жооп берген станоктор тургузулуп, мындайча айтканда, кийим тигүү иштери улантылат да. Андан тышкары баарыңыздар билгендей, азыркы учурда швейный цехте иштеп жаткан адамдарга дагы жатаканалар дагы каралыш керек болуп жатат. Ошол себептен бул жерге жатаканасы да каралган. Биз азыр могул жерден кирсек, мында кичинекей чакан коридор бар дагы. Ушул коридордон биз бул жерге кирип кетсек, бул жерде кыздарга ылайыкталган жатакана бар да. Бул жерге жылуу болот. Бийиктигин айтсак, биринчи этаждыкы болсо 3 метр бийиктикте болгон, чырновой кесиндечи. Анан бул жерде дагы бир уктоочу бөлмөсү бар, мынакей бул жерде. Андан тышкары бардык жатаканага кыздарга дагы бир мүмкүнчүлүк түзүлсүн деп, бул жерге санузулу дагы каралган. Андан тышкары бул жерде эки эле жатакана болбостон, экинчи этажында кошуп кеткенбиз ушул жерге. Мынакей могул жерден көрсөңүздөр болот. Азыркы учурда могул жерде темир лестницанын каркасы жаңы жасалып жатат. Тигине тич жерде профилдер турат. Мынакей эң негизги каркасын жасалгандагы экинчи этажга көтөрүлгөндө, экинчи этажда дагы жатаканалар каралган. Дагы бир жолу баса белгилейин, биринчи этаждын бийиктиги чырновой кесинде 3 метр, экинчи этаждык болсо 2,80 болгон. Участок аябай тар. Бул кадимки эле Бишкекте жайгашкан участок. Участоктун ичинде абдан чоң болуп салынган үй бар. Анан баарыңыздар билгендей, участок абдан тар болгон себебине карабай, биз кенен эле швейный цехти бул жерге батыра алдык. Себеби дегенде СИП панель менен курулганда дубалдар ичке болгон себептен сыртынан үй кичинекей болсо дагы швейный цех ичинен кенен болот да. Мисалга катары биз азыркы учурда салып жаткан швейный цех жөнүндө маалымат берсек, бул цехтин общий, мындайча айтканда, чарчы метри 205 чарчы метрде түзөт. 205 чарчы метрде түзөт. Биз бул швейный цехти кадимки эле жана биз салып жүргөн под евроремонт деңгээлге чейин салып беребиз. Анын ичинде болсо фундаменти кирет, материал работасы менен ичин толтуруп, трамбовать этип, биринчи этаждын дубалын 3 метр кылып көтөрүп, экинчи этаждын дубалын болсо 2,80 кылып көтөрүп, ортосундагы межэтажный перекрытиясын коюп, потолокту жылуулап пенополистирол бетон менен, крышасын профлист менен жаап, фасадын болсо технониколь менен
кооздоп, пластиковый терезелерин коюп, сырткы брондолгон темир эшиктерин коюп, өзүңүздөр көргөндөй эле темир лестницасын жасап берип жатабыз. Ошондой эле үйдүн ички швейный цехтин ички бетине болсо биз гипсокартон чаптап, шпаклевкасын тартып, аппакай кылып, 2 слой шпаклевкасын тартып кетебиз да. Сантехнический системасын болсо трубаларын баарын коебуз. Биринчи этаждын полуна болсо жылууланган стяжка куюлат дагы, анын үстүнөн наливной пол куюлган болот. Электромонтаж бүткөн болот. Ошондой эле вентиляционный система, материал, работа, доставкасы, биздин услугабыз, эмгек акыбыз баардыгы ошонун ичинде болгондо, бүгүнкү күндө ушул швейный цех 205 чарчы метр болгон, 1 квадратный метри сом менен айтканда 22.500 сомдон айланды. Эгерде общий суммасын айтсак, бул 4 миллион 600 миң сомдун тегерегинде түзүп калды. Эгер сиз дагы швейный цех салам десеңиз, бизге офиске келесиз, биз менен сиз кадимкидей эле проектин тактайбыз. Проектин тактаганда бийиктигин, фасадын эмне менен кооздойбуз, крышаны эмне менен жабабыз деп ошонун баарын такташкандан кийин сумма өйдөлөп же болбосо ылдыйлап анан чыгышы мүмкүн. Дагы бир жолу баса белгилейм, биздин швейный цехтин эң негизги өзгөчөлүгү бул сизге жайкысын салкын, кышкысын жылуу, замандын талабына жооп берген швейный цех болот дагы. Ички швейный цехтердин арасындагы конкуренцияда сиз профессионал адамдарды өзүңүзгө жумушка алганга мүмкүнчүлүк түзүп берет.